Болтерек айылындагы соода борбору мынакей супермаркет Союз деген. Азыр ККМ боюнча сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Байке атым Нурсултан болот. Таанышалы биринчи. Тартып жүргөнбүз да, сурап элден баарынан дүкөндөрдөнчү. ККМ боюнча. ККМ сиздерде барбы, жокпу? Ушул боюнча сурап жүрөбүз. ККМ бар. Онлайн да. Онлайн? Телефондонбу сиздики? ККМ чекти негизи берип турасыздарбы баарына эле? Онлайнга кирет, телефонго чөттө сразу. Жакында коюлат, адреска коюлат, ошондо конкретно. Мисалы азыр чек бербейсизби ошондо азыр, Кандай бербейсиз? Эжекемечи? Жок да азыр. Онлайн болгондон кийин телефонуна чөт да. Кантип чөт эжен телефонуна? Өзүнүн номерин? Кантип билесиз телефонун? Телефон сакталган да буякта. Кантип ар бир клиент номерин билип турасыздарбы? Жок, булар постоянныйларда чоктордо сактайбыз, номерин сурайсың. Макул. Бакай ата районунун мынакей жол жиекте трасса боюнда ачылган дүкөн Строй двор деген, ошо курулуш материал саткан дүкөн экен. Ким бар? Салам алейкум. Байке, атым Нурсултан болот. Сурап жүргөнбүз да ушул райондор боюнчачы ККМ аппаратты колдоносуздарбы, колдонбойсуздарбы деп дүкөн катары. Ичиненби? Ошону сурап коелу. Ичинде баякта. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Атым Нурсултан болот эже. Ошол сурап жүргөнбүз да, ошол немелерденчи, дүкөндөрдөнчү. ККМ аппаратын колдоносуз, колдонбойсуздар деп, ККМ боюнча, ККМ машинасын жана. ККМди биз пока онлайн катары колдонуп жүрөбүз. Онлайн катары, Онлайн катары колдонуп. Бул дүкөн жаңы ачылды. Жаңы ачылды. Бир жыл убактысы болду го дейм. Недавно эле болду, өзү ошо эмелер келип өзү онлайн коюп берип кетишкен пока. Кимдер коюп кетти? Налогдор барбы? Салык кызматкерлери. Ошо. Кантип тейлеп атасыздар азыр? Онлайн по телефону эле. Көрсөтсөңүз болобу мүмкүн болсо, ачык айкын үчүн. ККМ өзүбүздүн логинибиз менен киребиз. Небиз менен кирип, анын отчетун чыгарабыз. Макул. Мелиңиз үчүн сурап жүргөнбүз, бар иштейби, иштебейби деп. Биз азыр Бакай ата районунда турабыз. Бакай ата районунун Орловка, Акдөбө айылындагы соода борборлорунун бирине кирип баратабыз. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Эже биз Табастагы магазиндерди кыдырып жүргөнбүз да. Эметипчи ККМ машинасын, аппаратын колдонуп жүргөндөрдү тартып жүргөнбүз да. Анан ушул сиздерде ушундай аппарат колдоносуздарбы, колдонбойсуздарбы сурап кетели дегенбиз. Жок, биз жаңы эле ачылдык. Канча жыл ачылгансыздар? Ачылганыбызга 1 жыл болуп боло элек али. 1 жыл болду элек. Бирок өттү 1 жылдан, ооба. Салык кызматынан келип ККМ колдонгула деп айтышты эле. Бирок колдоно элекпиз. Себеп? Себеп жаңы эле ачылып өзүбүз неме кылдык, али элдин баары биздин Орловкада эле колдону элек али. Элдер толук койдуш анан. Колдонот белеңиз негизи? Билбейм, элдерге карайбыз да биз, менин көп деле түшүнүгүм жок али.
Салык кызматкерлери келип түшүндүрүп турабы мындай өткүлө? Жаңы келип атат ооба. Ушундай өткүлө, элдер өтүп атат депчи. Бирок толук өтө элек али, эч ким өтө элек кой. Анан элди күтөсүз ошондо. Билбейм, карайм да мен да карайм, элдерди карайм, мен да өзүм түшүнүп окуп көрүп анан кийин ооба. Кандай болот, элдер өтсө эл катары көрөбүз да. Бирок өтсөңүз деле болот анда, Ошо эл катары көрөбүз, билбейм азыр. Толук Соодаңыз кандай бул жерде? Соодам бу жерде көбүнчө айыл ичинде Карста. Карска кетет ошол. Андай наличка болбойт бизде. Макул, рахмат эже. Бакай Ата районунун Ак Ордо, Ак Дөбө, Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылындагы мынакей Ак Ордо деген соода борбору. Орловка деп коет муну жергиликтүү тургундар. Орловка айылындагы соода борбору. Бул жагынан экен, а? Чакан эми дүкөн турбайбы? Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Эже тартып жүргөнбүз. Билип жүргөнбүз ККМ боюнча. ККМ колдоносуздарбы, колдонбойсуздарбы деп ушул Табас областын ичин кыдырып жүргөнбүз да. Максат ККМ эмесин көрсөтчү. Сиздерде барбы ошону эле сурап келели дегенбиз. Бар. Саламатсызбы? Жок, сеники ошол. Негизи же чек бересиздер да негизи, а? Ооба. Мындай чек бересиз, ККМ чегин 2 чек бересиздер да. Кем менен беребиз, ооба. Ну, мне микро 65. Ошону көрсөтүп коюңуздар, эгер бар болсо. 125 сомго. Сага келди. 23 сом ашты. Жаңы күйгүздүңүзбү эжеке? Жаңы күйүптүр, 65. Кээде иштебей калабы өзүнөн өзү? 65. Интернетте таанып. İşteybi. Сом болду, 20 сом болду. Түшүнбөйм. Мага бизили берди. Ошо канча сом болду? 5 сом берди. Неме 320 сомго чыгат деп. Бир күндө канча чек чыгарып койдуңуздар эжекелер? ККМ боюнча. Азыр ача. Канча сом дейсиз апа? 125 сом болду. Интернет салып болот. Sen жастатсың да, Карска, Динарга, Динар. Эме кетпей турсаң? Иә. Кетпей тур. Чек. Чек. Динар. Кырамыз жок му? 114. Жанамыз. Чек olmaydı. Dinar, kanal. Ya, tekrar ederiz. Mola bisiklet çekiyor. Ne, magazin barına durasın. Ушул чектер боюнча тартып жүргөнбүз, чектерди колдонуу боюнча. Байке, сиз чек талап кыласызбы негизи дүкөнгө келгенде? Чек алып жүрөсүзбү дүкөнгө келгенде? Жок. Мындай чек бериш керек да, мындай чек. Мен албайм. Алдагы байке турат го, батир утуп ал депчи. Ушул боюнча катышсаңыз болот, оны алып чекти алып туруп. Жок, жүзүм. Байке, чегиңизди алып алыңыз.
билбейби ошону. Эмне? ККМ боюнча. Эми карызга сурасаң чекти эмне сурайсың? Вопрос барбы? Айылдын баары карызга берет да. 80% карызда. Анан эмне сурайсың? Дүкөндөрдүн баарын карап атабыз азыр мынакей. Бирок кызыгы дүкөндөрдө мындай эл ККМ чек алганга өзү кызыктар эмес экен, айрым жеринде. Эл билбейт экен негизичи. Чек кандай берилиш керек, лотерея болуп атабы, элдин маалыматы аз экен да. Менимче ушул салык кызматкерлери ушул жерге келип, отуруп, бир саат болсо дагы бир 10 кишиге үйрөтүп койсо, кичине эл да кызыгып калса, өздөрү чек сурап, талап кылмакта. Азыр биз көргөндө чек талап кылган киши аз да, бир 10дон 1 десек болот да. Мында ошол салык кызматкерлеринин маалыматынын жоктугу бул жердечи, элдин маалыматы жок.